Акыл менен аң сезимден уйган билимдердин жыйындысы болгон Манас эпосунда табият таануу жаатындагы экологиялык маселе, анын ичинде флора жана фауна жөнүндө таанымдары да орун алган. Аскасы асман тереген, ак шөкүлө тоо көрдү. Атырылып тоосунан агып чыккан суу көрдү. Кагылайын ысык көл, миң булак суусу бир куйган. Жер соорусу турбайбы? Мындай жерди жер деген элим ырыска эле тунбайбы? Ала тоду барбайган, ат үстүндө дардайган, сөлөкөтү көрүндү, ай менен күн тутулуп, караңгы түшүп калгандай, көлөкөсү көрүндү, темип кеткен кыргыздын келечеги көрүндү, колдогону кожосан, кол сулгундан бөлүндү, кара чаар кабылган, капталында чамынап, колоктук жаларыстан жандай салып. Бабаңардын жомогун баштап атсак болобу, атаңардын жомогун айтпай кетсек болобу. Уламадан уккан сөз, угуту өнүп чыккан сөз, карылардан алган сөз, калты ичинде калган сөз, сарбын жомок толгон сөз, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз. Манастан калган жерде марттык менен ыйгарган табиятты көзүбүздүн карегибиздей сактайлы.